Кыргызстанга дүйнөдөгү эң ири Harley Davidson мотоклубунун 65 өкүлү келди. Анын курамын кытайлык компаниялардын жетекчилери, ишкерлер жана белгилүү блогерлер түзөт. Алар жыл сайын дүйнөнү кыдырып, туристик жайларды көрүп барган өлкөнүн артыкчылыгын дүйнөгө миллиард калкы бар Кытай элине жарнамалап танытат. Мотоклубтун өкүлдөрү бүгүн Бишкектеги Аларча улуттук паркынын кооздугу менен таанышты. Бизди жылы тосуп алганыңыздарга абдан разыбыз. 2 күндөн бери жакшы маанайдабыз. Себеби кыргыз эли абдан меймандос экен. Жаратылышынын кооздугу менен биздин өзүнө тартып жатат. Биз бул сапарыбызда көргөн меймандостукту, элдин маданиятын, жашоо турмушун өзүбүз менен кошо алып кеткибиз келет. Буга чейин Кыргызстан тууралуу массалык маалымат каражаттарынан тоолуу өлкө деп жазчу. Эмнеге мындай гана маалыматтар бар экендигине таң калдым. Себеби бул сапарда Кыргызстанды даңазалган жаратылыштын ар бир кооздугу суктандырды. Алар тууралуу сөзсүз макала жазса болот экен. Мен өзүм Шанхай маалымат борборунда журналист болуп иштегендиктен Кыргызстанга болгон сапар тууралуу сөзсүз жазып чыгам. Биздин элдин меймандостугун таанытып, конок болуп атышат. Кече биз тосуп алдык. Алдыда дагы 3 күн Чүй областын Ысык көл жана Нарынды кыдырып, кайра Торгарт аркылуу кайтышат. Келгенден бери биздин коопсуздук чараларын тийиштүү деңгээлде шарт түзүп бердик. Булар айтып атышат, биз көп өлкөлөргө барабыз, бирок Кыргызстандагыдай мындай жогорку деңгээлде тосуп алуу көңүл буруу болгон эмес деп абдан кубанып атышат. Азыр Аларчага алып келдик. Биз Кытай өлкөсүнүн түндүк жана түштүк бөлүгүн кыдырып жатканбыз. Биздин мотоклубунун өкүлүнүн бири Кыргызстанга баралы деп сунуштады. Андыктан биз Орто Азия өлкөлөрүн тандап, сапарыбызды Казакстандан баштадык. Кечээ күнү Бишкекке келдик. Чынында Кыргызстандын жаратылышы бизди суктандырды. Эң башкысы таза абасы, суусу жана бийик карагайлары менен таң калтырды. Ошондой эле тоолору да өзгөчө кооз экен. Буга чейин мотоклубтун сүйүүчүлөрү 80ге жакын өлкөнү кыдырышкан. Быйыл Кыргызстанга биринчи жолу келди. Жакынкы күндөрү Нарын, Чүй жана Ысык көл облустурун кыдырып, Торгарт аркылуу Кытайга кайтып кетишет. Кыргызстан тоолуу өлкө, меймандос калк экен. Бүгүн биздин 2-нчи күн, адамдар бизди жылмайуу менен жылуу кабыл алып жатат. Биз абдан кубанычтабыз. Алдыңкы күндөрү дагы кооз жерлерге барып, Кыргызстандын жаратылышы менен кенен таанышабыз. Бүгүнкү биз келген жаратылыш койну бизге өзгөчө маанай тартуулады. Ушул сапарыбызда Кыргызстандын кооз жерлерин көрүп, элдин маданияты жана жашоосу менен кененирээк таанышабыз. Өзүбүздүн кооз жерлерибиз менен суктануу менен бирге балама ушул бизге келген мото сүйүүчүлөрдү, Кытайдан келген мото сүйүүчүлөрдүн белегин алганыбызга өтө кубанычтабыз. Баламдын кичинесинен бери хоббиси болчу. Ушу мотону телевизордон, ютубтардан, компьютерлерден, эмеден көрүп жүргөн болсо, азыр мотону өзүнө отуруп, мото сүйүүчүлөр менен сүрөткө түшүп, өзүнүн тилеги орундалды, буюрса.